Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Кара Суу базар тараптагы жаңы барак айылынан сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, биринчиден мен сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен мына ушул Сары Колот айылында турам. Бул жака сиздер Кара Суу базар тараптан келесиздер. Кара Суу базардан өтүп, бул жака түз келе бересиздер. Жолдун оң тарабында Сары Колот айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ошол жазуудан өтүп бул жака келе берсеңиздер, бул жер Сары Колот айылынын центри болуп калат. Жолдун сол тарабында бул жакта Россия аталышындагы заправканы көрөсүздөр. Андан бери бул жака бир 150 метр өтүп келсеңиздер, сол тарапка бурулуп кетчү көчө бар. Жанагы жаңы барак айылына мына ушул көчө аркылуу барасыздар. Ушул көчөгө кирип 1 километр түз кирсеңиздер, жаңы барак айылына туш болосуздар. Ал эми ушул эле чоң жол менен сиздер бул жака карап түз кете турган болсоңуздар, Өзгөн, Куршап тарапка барасыздар. Каттап айтканда, Ош Бишкек трассасына чыгасыздар. Ошол тараптан дагы келе берсеңиздер болот. Мына ардактуу, кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн мына ушул жол менен түз келсеңиздер, бул жер уже жаңы барак айылынын кире бериши болуп калат. Өзүңүздөр билесиздер, бул Кара Суудагы барак айылы мына ушул тарапка көчкөн. Ошол себептен бул айылды жаңы барак айылы деп атап коюшкан. Эми өзүңүздөр дагы билсеңиздер керек. Андыктан мен жанагы көрсөткөн көчө менен түз бул жака кирип келгениңиздерде бул жерде эки кайчылаш жол бар. Сиздер ушул эле жолдон оң тарапка буруласыздар дагы, ичкериге түз 100 метр кирсеңиздер, жолдун оң тарабында көчө бар. Оң тарапка бурулуп, бир аз өйдөгө чыгып, кайра сол тарапка бурулуп, ичкериге 50 метр кирип барсаңыздар, жолдун сол тарабында сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үй жайгашкан. Кана жүрүңүздөр, ошол жактан дагы сиздерге маалымат берип, үйдү көргөзүп беребиз. Мына ардактуу, кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен түз ичкериге кирип келгениңиздерде, ушул эле жолдун сол тарабында сатыла турган 3 бөлмөдөн турган сатыла турган жер үй жайгашкан экен. Азыр сиздерге бүт бардыгын тартып көргөзүп түшүндүрүп, маалыматын алып бермекчибиз. Ушул үйдүн ээси менин жанында. Жакшылап назар салып туруңуздар. Мен сиздердин атыңыздардан суроо берип баштай берейин. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуздар үйдү? Сатыкка койдук. Жакшы, өтө сонун. 3 бөлмөлүү жер үй экен, 3 бөлмөлүү чакан үй жер үй. Жакшы. Ышык кыш менен тургузулган, фундаменти жакшы куюлган экен, Арматура ташталган ичте. Бардыгы жакшы, бекем эле болгон, Жакшы. Крышасы болсо тирнике менен жабылган экен, Жакшы. Канча болду ака бунун курулганына, бүткөнүнө? Бул үйдүн бүткөнүнө бир 5 жылдын тегерек болуп калды. Жакшы. Узун турасы канча болуп калат? Узун турасы так 9га 6. 9га Узуну 9, турасы 6. Жакшы. 9га 6 экен, 9га 6. Жакшы. Чакан болсо. Жери дагы тегиз экен бул жага? Жери тегиз бул жака. Жакшы. Бир аз уклонно жер. Ылдый жакка карабы? Ылдый жакка карап. Дыйканчылык кылса болот экен. Болот. Мал сарай сатып чыкса. Жакшы. Бул жакта столбалар да бар экен. Бул жагы болсо кандай ака? Жайытпы? Жайыт, тала, аз будай эгип турат. Мал багып, кой бакса да боло берет, Жакшы. Бул жак бүт бардыгы мал кенен жер. Кенен экен, сонун экен, жакшы. Жери канча сотык? Жери 8 сотык. Жери 8 сотык. Эки тарабында тең, 4 тарабында тең адамдар жашайт экен, Бары жашайт. Адамдар көчүп келиптир, жакшы. Население көбөйүп атат. Бул жаңы барак айылы. Кара Суудагы барак айылын билесиздер. Ошол барак айылы мына ушул тарапка көчүдө. Турабы? Ушул жакка. Жакшы, өтө сонун. Жери 8 сотук экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе биз сиздерге алгач мына ушул чоң үйүн көргөзүп берели. 3 бөлмөдөн турат экен. Узун турасын айттык, 9га 4 экен. Условиялары кандай болот экен? 9га 6 деген. Условиялары суу бар. Арыктан да суу келет. Мынау не жактан. Ылдый жакта? Бияктан ошо суу мына кулунке койгон как раз ушундайдан. Өтө жактан. Токтой арыктан суу келет. Арыктан суу бар бул жакта. Бул жактан болсо баягы таза суунун эси өткөн. Турбасы өткөн. Кранда турат бул жерде. Шаардагыдай экен да? Шаардагыдай бар. Жол салынган, светтер бар. Мына ушул суу турбадан суу өткөн болсо үйгө чыгарып алса болот экен да? Үйгө чыгарып алса болот. Коштулардын баары үйүнө чыгарып алышкан азыр. Гранттан азыр пока суу чыкпайт, ушу үйлөрдөн тартып кетишет. Жакшы, өтө сонун. Мектеп, бала бакча проблемасы ака? Мектеп, бала бакча проблемасы азырынча мектеп, бала бакча курулу элек. Себеби бул жаңы кош болгон үчүн баягы эл населениянын неси жете элек саны. Азыр учурда бир 60-70 дей
Конуш бар. Азырынча Сары Колот айылына барып турат, а? Азырынча Сарыколот айылына барып турат. Пешком эле? Пешком эле. 1 километр, а? Жакшы, жакын эле экен. Бул жагы конок бөлмөсү. Бул жак конок бөлмө салынган. Жакшы. Терезелери бар, бүт барды сонун экен. Подвалы дагы бар экен да? Подвалы бар, подвалы 2 метр. Жакшы. Бул жагынан кире берет экенсиздер. Подвалы 1 бөлмө экен, а? Подвалы Мына конок бөлмөсүнүн ылдый жагы узун 1 бөлмө болуп калат экен. Керектүү нерселериңиздерди салып, колдонсоңуздар болот. Кыршасы мына ушундай, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эң негизгиси бышчыкыч менен тургузулган. Фундаменттерин дагы көрүп атасыздар. Өтө бийик куюлган экен. Подушка коюп туруп, биринчи анан кийин үстүнөн фундамент койгонбуз да. Мына жакта көрүнүп турат, а? Подушкасы турат. Подушка коюлган, анын үстүнөн арматура ташталып фундамент койгон. Өтө сонун, жакшы. Бул жак болсо спальня экен. Спальня жатакына. Бул жакта бир кухня кылып туруп, бул жакта конок бөлмөсү кылып алсаңыздар, өтө сонун болот. Жакшы. Документ кимдин атында экен? Бул документ карындашым атында. Документинен проблема жок. Проблема жок. Кызыл китебин көргөзүп коелу. Кызыл китеби бар. Мына ардактуу замандаштар, документинен эч кандай проблема жок. Кимдин атында дедиңиз? Карындашым. Өзү келип өткөрүп берет. Өзү келип өткөрүп берет ушул жерде. Жакшы, өтө сонун. Эми жалпысынан айтканда, суу свет проблемасы болбойт экен. Суу арыктан дагы агат. Кааласаңыздар, крантан да чыгат экен. Мектеп бала бакча проблемасы болсо, Сары Колот айылына убактылуу барып турасыздар. 1 километр пешком бассаңыздар жетесиздер. Төрт тарабында тең мына ушундай адамдар жашайт. Бул жакта коңшуңуздарды көрүп атасыздар. Кулпунай эгип бизнести кылып атат экен. Жакшы, өтө сонун жерде жайгашкан. Кара суу базарына дагы жакын. Болжол менен машина менен бара турган болсоңуздар бир 15 мүнөттө жетип калабы? 15 мүнөт. Жакшы, өтө сонун. Төрт тарабында тең коңшулар жашайт. Төрт тарабы тең тосулган, чек аралары такталган. Үйдүн арт тарабындагы көрүп атасыздар. Үйдүн арт тарабында канча метр аралык бар ака? 2 метр ар жагы ташталган. Кеңир экен да? Жакшы. Ар жагы ташталып калган. Мына ардактуу замандаштар. Бул жакта болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, подвалы болуп калат экен. Ушул жактан подвалга кире бересиздер. Ал эми үйдүн каптал тарабы болсо мына ушундай көрүнүп калат. Үйдүн артында дагы 2 метр аралык бар дейт. Ушуну дагы эске алыңыздар, жакшы. Эми баасын айтың ака. Басыны 1,5 миллион деп баа койдук. 1,5 миллион. Кеми болобу? Кем болот сөзсүз. Жакшы эле түшүрүп бересизби? Жакшы түшүп беребиз. Эгер ала турган адам болсо, келип көрүп ушул жерде баалашып жакшы түшүп беребиз. Жакшы. Вариант жолдоручу? Вариант жолдорун эле карай беребиз. Сүйлөшүп келишип Сүйлөшөбүз, сүйлөшүп карайтабыз. Жакшы. Болуптур ака, онда ийгилик. Рахмат. Но үйдүн несин айтпай калдыкпы дейм. Үйдүн несин? Жердин, узун туурасын. Жердин узун туурасы канча? Жердин узун туурасы 25 ке 32. 25 ке 32 болгон. 25 ке 32. 8 сотук жер тилкеси, а? Жакшы. 25 ке 32 болгон 8 сотук жер тилкеси экен. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат, сиңерге ишиңерге. Рахмат ака. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге жери 8 сотук болгон, ал эми бөлмөсү болсо 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердим. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар, баасы 1,5 миллион экен. Албетте эле кеми болот. Реальный клиент болсо жакшы түшүрүп баасын келишебиз дейт. Вариант жолдору дагы бар дейт. Андыктан кимиңиздер ушул сатыла турган жер үйгө кызыккан болсоңуздар, бул жака ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Колдон чарбаңыздар, өтө сонун жерде, өтө келечеги бар жерде. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.